Эскини айдап, убактысы да, мээнети да, чыдамы да кеткен айдоочулар үчүн азыр жумушта баштагыдай кыйынчылык жок. Көздөгөн жерине бачым, ошол эле убакта кышында жылуу, жайында салкын оналарда жетип барышат. Мен 25 жылдан бери ресте иштейм. Бурун техникалар эскилип, жолдо калып, айткан жерге вактыда бара албай жүргөнбүз. Мына азыр жаңы техникалар тийип, вактыда барып, айткан жерлерди иштерди бүтүрүп келип атабыз. Рахмат, мына техникаларыбыз жаңы болуп калды. Азыр эми бардык шаймандарыбыз, коргоочу каражаттары даярбы? Бардыгыңардын удостоверениялар жаңы да? Авариялык өчүүлөр орун алганда бир унага сыйбай, андан калса көздөгөн жерине убагында бара албай калган жагдай жакшыргандан кийин энергетиктердин дарегине сын эмес мактоо айтылып калды. Жаңы техникалардын келиши тейлөөнүн сапатын жакшыртты, кызматкерлердин жумушун да жөнөкөйлөттү. Сузак иретинде эл өтө жиш жайгашкан аймак болуп саналат. Керектөөчүлөрдүн саны өтө көп. Ошого байланыштуу бизге техникалар дагы жардамы чоң. Себеби өз учурунда авариялык кырдаалдар жаралган учурда оңдоо жумуштарын аткаруу үчүн биз техника менен убагында бат оперативдүү жетип барып, оңдоо иштерин жумуштарын жасоого бизге техникалардын жардамы өтө чоң. Акыркы жылдары биз онго жакын техникалар менен камсыз болгонбуз, жаңы заманбап техникалар менен камсыз болдук. Анын ичинде экскаватор, манипулятор жана бригадалык унаалар кирет. Учурда Жалал Абад электр ишканасынын автопаркында бардык адистештирилген унаалар бар. Кызматтык унаалардан болсо маселе жок. Өткөн жылы 12 электр тармактары, 2 электр энергиясын сатуу ишканасы кызматтык унаалар менен камсыздалды. 2024-25 жылдары общий эсебинен 75 дана жаңы техникалар келди. Мунун ичинен бизге атап айтканда эң керектүү рестерге жумуш алып барганга манипуляторлар, жаңы экскаваторлар, телевушкалар, чоң крандар, 100 миллион деген 30 тонналык крандар. Основной ушулар келди, анан бригадный машиналар келди, жактар. Ошо кыйла ишти жеңилдетүү максатында ошо министрибиз өзү колдоп, энергетика министри колдоп, бүт техникаларды жеткизип, жылыш жакшы бизде ошо жаңы техникалар менен бүт камсыз болдук. Энергетика тармагындагы реформа жана Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун бирдиктүү иш алып баруусунун натыйжалуулугу учурда өз жыйынтыгын көрсөтүүдө. Тагайбек Ахматов, Манас Назаров, жаңылыктар маалымат программасы үчүн.